ушундай үй курат элем деген компаниялар болсо, жаш биздин инилерибиз болсо, келип көрүп карап кетсеңиздер болот. Биз ар дайым эшигибиз ачык. Мен ошол негизи айтып келем, биз ар дайым жаңы ачылган компанияларга, жаштарга ар дайым ушул биз колдоо көрсөтүп, билгендерибизди үйрөтүп, көрсөтүп, тактап, алар ошо бир туура эмес жолго түшүп калбасын, туура эмес калькуляция болуп калбасын, туура эмес математикада жүрүп калышпас үчүн биз ар дайым колубуздан келген, биз басып өткөн жолду бөлүшкөнгө, жардам бергенге ар дайым даярбыз. Тартынбайбыз. Биз жаштар келип суранса, ушуну көрсөтүп коебузбу? Кандай десе, мен кайра сүйүнөм да ошол жаштаргачы. Демек булар туура жолдо. Эгер бир адамды бир чоң бир катадан алып калган болсом, мен үчүн бул кубаныч. Бир убактарда бизди дагы биздин байкелерибиз, бизди көптөгөн биз деле ошол барып суранганда эшигин ачып бизге жардамчы болушкан. Биз дагы ошол эле нерсени бизден кийинки келе жаткан муунга, бизден кийинки жаштарга, жаңы иш баштайм дегендерге биз дагы колубуздан келишинче так туура маалыматты жеткирип, көрсөтүп, жолун ачып, балким кээ бирлери колунан келет, коркуу сезим болушу мүмкүн. Келип туруп жетишпейм деп. Келип көргөндөн кийин бул боло турган эле нерсе турбайбы? Балким аларга мындай болуп кетишине шарт түзүп беребиз. Кээ бирлер туура эмес математика менен ошол жолго кирип сынып калышы мүмкүн.